Саламатсыздарбы? Бүгүн биз 8 класстын окуучулары силерге менин келечектеги айылым деген темада видео тасма тартуулайбыз. Бул азыркы биздин мектебибиздин сырткы түзүлүшү. Бул сүрөттөгү мектепти биз Тамчыда 20 жылдан кийин элестетебиз. Азыркы учурда биздин спорт зал ушундай. Биз азыркы спорт залыбызды 10 жылдан кийин ушундай элестетебиз. Ошондой эле биздин мектепте ар кандай кружоктор волейбол боюнча, баскетбол боюнча, футбол боюнча ачылуусун каалайбыз. Бул биздин ашканабыз. 1-4 класстарга чейин тамак берилет. Биздин ашканабызды 10 жылдан кийин ушундай элестетебиз. Эгерде башка класстарга да тамак берилсе, абдан жакшы болмок. Жана биздин келечектеги ашканабызда бир кичинекей буфет болот. Ал жерде окуучулар өзүнүн каалаган тамагын сатып жесе болот. Өзүңөр билгендей эле чет өлкөнүн мектептеринде баардыгында ушундай шкафчиктер бар болот. Бул абдан ыңгайлуу, анткени окуучулар өзүнүн буюмдарын жана китептерин оор кылып көтөрүп жүрбөй ушул жака салып койсо болот. Биз келечектеги даараткананы ушундай сыяктуу кылып элестетебиз. Себеби бул мектептин ичинде болсо бизге абдан ыңгайлуу болмок. Биз өзүбүздүн мектебибизге ушундай актовый залды каалайбыз. Өзүңөр билгендей эле азыр бизге жаңы парк курулду. Ал паркты ушул жерде көрсөңүздөр болот. Азырынча биздин парк толугу менен бүтө элек, бирок бүткөндөн кийин биз паркты ушундай элестетебиз. Тамчыда азыр жаңы оорукана салынууда. Биз келечектеги оорукананы ушундай элестетебиз. Ошондой эле биздин больница курулуп бүткөндөн кийин ал жака жаңы техника келсе, абдан жакшы болот. Биз больницадагы медсестрадан интервью алдык. Ушул больницада силер эмнени өзгөртүүңөр керек жана силерге кандай нерселер керек ушул больницада? Азыр эми жаңы өнүгүү боюнча тамчы айыл ГСО өнүгүш керек да. Азыркы жаңы боюнча өнүгүү үчүн бизге деген эме керек. Жаңы больница керек биринчи. Жаңы больница керек. Азыркы условиябыз деле эми такыр жаман деп айта албаймын. Бирок бизге суу керек, ысык суу керек, муздак суу керек. Жакшы капитальный ремонт керек бизге. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Биз силерге жогоруда көрсөтүп кеткендей айылыбыздын өнүгүүсүн каалайбыз. Жаштын тилегин бермек демекчи, биз кыялданып, тиленип жана өзүбүз салым кошсок, биздин тамчы айылыбыз өнүгөт. Көңүл буруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат.